Саламатсыз, барышка белгилүү болгон кола, ошол жөнүндө айтып берем. А дегенде биздин видео лайк басып, жана биздин каналга атталып, коңгуроonu жандырып коюңуз. Көңүл буруңуз. Видеону YouTube каналынан көчүрүп, башка каналдарга жүктөөгө тыюу салынат. Барышка эле белгилүү болгон Рональдо. Керек болсо Рональдо дагы өзүнүн айтуусу боюнча Coca-Cola'ны жамандап жатат. Эмнеге десеңиз, ал чоң оорулардын биrini алып келет. 5 топ оору түрлөрү. Биринчи топ оору бөйрөк. Coca-Cola'ны адам ден соолугун бузат. Эгер ишенбесеңиз, анын ичинде баары камтылган. Адам ичиндеги витаминдер тазалайт. Баардыгын жок кылып, андан соң бөйрөк көтөрө албаган витаминдер катышат. Бөйрөк жетишсиздиги. Эгер кадимки Coca-Cola'нын зыяндуулугу аз деп ойлосоңуз, анда биз сизди капагылууга шашылабыз. Coca-Cola'нын диетасында кант жок болушу мүмкүн. Бирок анын курамында бөйрөккө зыян келтирүүчү бир нече жасалма алмаштыргычтар бар. Айрыкча күн сайын ичсеңиз, мындай көз карашта бөйрөктүн иштешине 30%ке начарлайт. Топ экинчи оору инсулин. Инсулин туруктуулугу баарыбыз эле инсулин жөнүндө укканбыз. Бул глюкоза, кан айлануу системасынын клеткаларын жетиштүүгө жооптуу гормон. Бирок сода биздин клеткалардын жашоосуна өзгөртөт. Алар инсулиндин таасирине жооп бербей калышат. Мындай болгондо инсулиндин деңгээли көтөрүлөт. Анткени уйку бези кандагы сахар кетирүүчү керек болгон көп инсулинди өндүрөт. Сизди кандайча коркутат? Акыркы 2 типтеги диабет жана жүрөк ооруларынын алып келүүчү метаболикалык синдрому. Топ 3 оору тынчсыздануу. Тынчсыздануу Coca-Cola менен тынчсыздануу ортосунда кандай байланыш бар? Кантсе да ал бизге жакшы компанияда ичип эс алууга жардам берет. Тынчсыздануу кофеин үчүн кесепети. Coca-Cola'нын ар бир банкасында күчтүү кофеин менен бирдей өлчөмдөгү кофеин бар. Кофеин дароо денеңизди таасир этет баштайт жана 30-60 мүнөттөн кийин чокусуна жетет. Ошондой эле кофеиндин көз карандылыкка ээ экендиги далилденген. Ошондуктан дозасы азайганда баш оору, ачууну, чарчоо, ал тургай депрессия пайда болушу мүмкүн. Ошондой эле уйкунун жана дене сааттын бузулушу өбөлгө түзүлөт. Акысыз жарнама. WhatsApp 0773 72 83 06 Кыргызстан боюнча. 4-чү топ оору жүрөк. Жүрөк оору жана кан тамырларынын көйгөйлөрү, жаман холестерин көпмү, көлөмү, жүрөк приступу, коркунучтар жогорулайт. Күнүгө бир гана Coca-Cola'ны ичсеңиз дагы кан басымы көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Ал эми жүрөктүн иштешине оорусунун пайда болуусуна коркунучу 20%ке жогорулайт. Шекердин ашыкча колдонгон жүрөк ооруларга алып келет. Ал эркектердин эле белгилүү. Coca-Cola'ны күн сайын ичкен аялдарга 2 типтеги кант диабет оорусуна чалдыгышат. Чын эле сизге ушулар керекпи? Мындан мурун биз коланы сатып алып ичип жүргөнбүз. Ошондо ооруну сатып алган болуп калат экенбиз. 5-чи топ оору тери көйгөйлөрү. Тери көйгөйлөрү Coca-Cola'ны тамаки чеккендей эле териге зыян келтирет. Бул кандай болуп кетиши мүмкүн? Сиз сурап жатасызбы? Жана мүмкүн баардыгы шекерге байланыштуу. Сода ичүү организмдин канттын курамында жогору болгондуктан сергетүүчү таасир этет. Ал терини кургатат жана буручтарды көбүрөөк көрүнтөт. Ошондой эле теринин картайышына тездетип, салбыратып, бүлдүмүк кылат. Шекер экземалын күчөтүп, тери курап сезгенет. Өчүрбөй туруңуз. Мына Coca-Cola'нын ичинде канчалаган оорулардын баары камтылган экенин билдиңиз. Эми буну уккандан кийин сиз ичпейсиз деп ойлойм.
Буну ичкенде дагы адам ден соолугун бузаарын жакшы билдиңиз. Эми башкалар менен да бөлүшүп кетиңиз. Эмки видео эмне жөнүндө болушун каалайсыз? Комментарийге жазып кетиңиз. Биз аны сөзсүз окуйбуз. Видео аягына чыкты. Биздин видеого лайк басып, комментарий жазып, жана биздин каналга атталганды унутпаңыз.